Ciparkül, Şişekan, Sağın, Klaras, Aysalkın, ушундай немем бар да мына Нурила кызы кандай сонун кыздарысыңар баарыңар рахмат ичиңер таптаза а дүйнө ошо жакшы адамдар менен чайкалбай төгүлбөй турат да эгерде жаман адамдар шайтандар көп болсо капкачан аламат болуп анда дүйнөбүз жок болуп кетмек ушу жакшы адамдар көп болгон үчүн мына сактап турат дүйнө чайкалбай төгүлбөй ар кайсы жерде ар кандай өйдөтөмөн азыр оор кырдаал эмедечи дүйнөдө бирок баары бир кармалып турабыз, баары бир жашап атабыз, баары бир мына дастарконубуз ташынакай, наныбыз бар, чайыбыз бар, майыбыз бар, баары бар. Кудайдын ушуна шүгүр. Ошол жакшылык, ошол береке, ошол ырыскы дайыма биз менен болсун, баарыбыз менен болсун. Каркыралар ошол эле болуп калбай, биз өзгөчөбүз. Себеби деген биз жараткандарбыз. Биз чыгармачыл адамдарбыз. Ошону менен биз кыргыз интеллигенциясынын каймактарыбыз биз. Ошону ар бирибиз билишибиз керек. Ар бирибиз сезишибиз керек. Ошого сыймыктанышыбыз керек. Анан кийин ошону анткени ар бирибиз бирөөбүз талас, бирөөбүз ош, бирөөбүз токмок, бирөөбүз карабалта, бирөөбүз бирок бизди бириктирип атат. Мына Жакшынакай биздин чыгармачылыгыбыз. Бүгүн Айсалкындын Жакшынакай шернеси, ош шернен куттуу болсун, майлуу сүттүү болсун, алган акча көбүрүк жабырык кымыздай болуп жакшылыктарына буйрусун деги түгөнбөй деги ушундуктай көп жакшы нерселер баарын алып келсин. Ошол акчаңыз жакшы ырыскыңа, жакшылыгыңа жумшалсын. Жамандык жок болсун арабызда. Жалаң жакшылыкта жүрүп, жакшылыкта бири-бирибизге катышып, жакшылыкта бири-бирибизге жакшы сөз айтып, жаман кереги жок. Жаман эмне кереги бар? Жамандын эшиттиги, жамандын аты жаман. Ошон үчүн жакшылык болсун баарыбызда. Жакшы ден соолукта бололу. Көп жашайлы. 85тен 90га жетели. Көп чыгарма жазалы. Ошонун үстүндө иштейли, ошондой жашайлы. Гүлбей эжем мына 85 чыкты. Эжем 100га чыксын. Ошондой ура! Юбилейде болдук. Ошону эжем жашына жетип, ана эжем болсо 100га чыксын, биздин артынан биз дагы ошону 95ге. Амин.